Устаз, бирөөгө мен 2 миллион сом берсем, алган киши өзү разы болуп, ай сайын мага 150 миңден берем десе, ушул келишим туура болобу? Мен мынча бер деп айткан жокмун. Ал өзү разы болуп берип атат дейт. Бирөөгө карыз берип атасыз да, карыздан кайсы бир карыз болсун, ошондон пайда түшө турган болсо, бир риба, сүткөрлүк. Ал разы болуп береби же сиз ага мажбурлап аласызбы? Ушул эмне болот? Сүткөрлүк. Ачыктан ачык сүткөрлүк. Эми сизге шариаттын жолу менен адалдап берет. Молдолор адалдап берет го. Молдолор жол таап берет деген ал шариаттын жолдорун карап, китептерден карап маселени чечип берет деген. Эми сиз эмне кыласыз? 2 миллион сомду ага эмне мударабага бересиз. Мудараба деген нерсе ушундай шариятыбызда уруксат берилген соода. Ал акча бир тараптан, жумуш экинчи тараптан болот. Сиз 2 миллион сомду бересиз, ал жумуш кылат, бизнес кылат. Кандай кылса аны өзүңөр кеңешип аласыңар. Же болбосо бүтүндөй ага тапшырасың, сен кандай кылып иш кылсаң да бизнес кылгын. Анан түшкөн акчаны келишимдин негизинде кебер аласыңар. 50%, бисмилла, 80-20, бисмилла, 60-40, 80, дагы эмне калды? 70-30. Каалагандай кылып көңдөгө түзөсүңөр дагы. Акча бир тараптан, жумуш экинчи тараптан болот. Бул соода дурус. Ошол жолго түшүп алганда болду, маселе чечилет. Анан бир маселе бар, эгер күйө турган болсоңор, чогуу күйөсүңөр. Күйө турган болсоңор, чогуу күйөсүңөр. Анан бул жерде да эми мударабадагы чоң маселелер, анча шарттар бар. Эми аларды бул жерде айтып отуруп азыр бир аз оор болот. Кандай болот? Эгерде бизнес кылып аткан адам ошонун себебинен бир катачылык кете турган болсо, анда ал жоопкерчиликти алат. Кандай? Мисалы үчүн, кышта жайгы кийимдерди алып бизнес кылып баштады. Өтпөй калды. Аны ким жооп берет? Ошо алып келген адам. Ошон үчүн ал билиши керек, эмне менен соода кылып атат, Ошого эгерде ошондой болбой турган болсо, амрун самавиюн дейт. Баягы Кудайдан келген бир кырсык боло турган болсо, мисалы машина күйүп кетти, же бул жерге фасол эктиң эле жамгыр алып кетти, ошол нерселер боло турган болсо, анда тең күйөсүң, себеби Кудайдан келген нерсе. Мына ушундай. Ал мурабаха шариятыбызда уруксат бар. Мурабаха, ошо рассрочка. Уруксат бар. Бирок рассрочкада экиге бөлүнөт. Жанагы шариятка каршы келген рассрочка бар. Мына шариятка дал келген рассрочка бар. Рассрочканы шариятка келбегени дурус эмес, шариятка туура келгени дурус. Аны мурабаха дейт. Азыр банктарда атайын ошондой соодалар болуп атат, атайын ислам терезеси ачылган. Ал жерде ошондой рассрочка бар. Барсаңыз, шариаттын талабы менен сизге машина алып берет. Мисалы үчүн, машина сатып алам десеңиз, банкка барасыз. Машинени табасыз. Айтат, банк машинени машиненин ээсинен сатып алат дагы сизге сатат. Сизге сатат, сиз аны бөлүп 1 жылда, 5 жылда, 4 жылда төлөп бересиз. Ал ошол бөлүп төлөгөнүңүзгө банкка эмне бересиз? Акча бересиз. Убактыңыз күйөт атат, 3 жылга бөлүп берген. Шариятыбызда ушундай нерсе уруксат. Мамлекет тарабынан берилип аткан нерселер жана аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, же бир нерселерге өнүктүрүү боюнча жана мамлекеттик жумушта иштегендерге 8% ушундай деп ипотека менен кредит берилип атат. Мен ошону ойлойт элем да, ушул мамлекет ошону исламдык жака болгон болсо, биздин мамлекеттин 90% мусулман болгондорго жакшы болот эле. Биринчиси, өткөнкү сабагымда айттым эле, ушул маселени эсимден чыгып атат. Экинчиси, мамлекетке да көбүрөөк пайда болот эле. Себеби аз камсыз болгондорго 4%, 8%дан берип атса, эгер мурабаха менен боло турган болсо, мүмкүн 12% болот. Анда эмнеге болуп калды анда? Аз камсыз болгондорго шарият жолу менен алсак, пайдасы жок болуп калды го деген суроо туулушу мүмкүн да. Маселе мындай. Жанагы банктар бар го, кредит берип аткан. Алар ислам терезесинен мүмкүн арзаныраак берүүсү мүмкүн, бирок алар башка нерсени эсептейт. Кандай кылып эсептейт? Азыр дейт, дүйнөлүк тенденцияны карайт, доллардын өсүүсүн карайт, экономиканы карайт,
былтыркы абалга менен быйылкы абалды салыштырат да жана мониторинг жүргүзөт алар. Билетин тийип караса, анан сизди карайт. Машалла, бул кредит алган атат экен. Бунун канча кирешеси бар? Антактайт, мынча кирешеси бар. Мындай болот экен. Муну залогко койдук. Так бере берели бул. Буга гарантия ай сайын акчаны төлөй албайт дейт. Анан сиз сүйүнөсүз дагы жанаганы аласыз. Ойлойсуз, мага азыр 8% менен эле берип атат депчи. Сиз алгандан кийин бир айда башыңыз менен жер казсаңыз дагы төлөп бере албайсыз. Эмнеге? Доллар өсүп атат. Un кымбаттап атат. А сиздин айлыгыңыз ошол менен турат. Анан сиз кыйналып, сиз кредит алып аткан эсептегенсиз. Мен могу жакта мына айлыгым бар, могу бизнесиме мынча түшсө, мындай боло турган болсо, тек бала чакама буну жумшаган болсом, квартирама буну жумшасам, демек төлөй алат экем деп эсептейсиз. Сиз алып аткан мезгилди эсептейсиз. Бир айдан кийин 1000 сом болуп аткан 11,5 миң болот. 89 болуп аткан доллар 90 болот. 6 жылдан кийин билесизби эмне болот ал? 6 жылдан кийин 120 доллар болуп калган болот. Азыр 89 бу. Анан сиз алар банктар, жанагы ислам менен мамиле кылган банктар, сиздин жана акчаңызды ордунда төлөп калсаңыз, эми арам болду, бирок алар деп калат да. Бирок алар билет, сиз орду менен пениясыз төлөй албайсыз, билет алат, сонун билет алат. Себеби экономика ошого барат. Анан кийин алар жанагы кымбат жагын пения тараптан толтуруп алат. Пенияны төлөбөсөң, залогко койгонун алып алат. Банк ушундай өзүнө иммунитет кылган банк, сен эч качан банкты алдай албайсың. Сен алданышың мүмкүн, сен зыян тартышың мүмкүн, банк жизнь банк неме болот. Ал ушундай өзүнө иммунитет кылган, мындай болсо мунусун алам, мындай болсо мунусун алам деп баардыгын коюп сиздин алдыңызга кагазды койгондо, сиз кол коюп бересиз. Төлөй албай калдыңыз, пенияңыз өнүп кетти. Айтасыз, мен төлөй албай атам, кымбаттап кетти доллар. Жетишпей атам. Ал сизди кызыктырбайт. Өсүп кетти. Эмне кылам дегичеңден анан барасыз, айлаңыз жок, эмне кыласыз? Жанагы үйүңүздү алып коет. Болду. Анан мен сиз менен ишиңиз жок. Ислам терезесинде андай нерсе жок. Мүмкүн кымбатыраак көрүнүш ойлогон жок алар. Пенияны ойлогон жок алар. Ислам терезесинде мурабаха же башка маселелерде пения өспөйт. Штраф болушу мүмкүн. Бул дагы ошол азыркы мезгилдеги дүйнөлүк IOFI деген система бар. Банковый исламий системада банктар иштеген. Ошонун негизинде жана Шейх Такый Усманийдин фатвасы менен штраф койгонго уруксат берилген. Себеби штраф койбосо адамдар жолу жүрөт да. Бир айда мынча акча төлөшүң керек деп милдеттенме берилсе, жүрөт да, төлөйм дейт. Пения жок дейт. Ошо штраф кылынат. Ал штраф пения эмес, бир жолу гана төлөйсүз. Ал түшкөн штрафты дагы банк албайт, аны эмне кылат? Кайрымдуулукка жумшайт. Кайрымдуулукка, карлар үйүнө болсун, жетимдер үйүнө болсун. Ошо менен айланып келип туруп эле адамдарга пайдалуу исламий жактан алган нерсе. Эми ушул мамлекет да ошол жолго түшсө, мамлекетке да жакшы болмок, элге да пайда болмок. Анан азыркы мезгилде мен бир адам фатва берсе, кийинки адам жаңы фатва чыгаруунун кереги жок. Эгерде жаңы маселе болсо, ошого битип нема кылат. Азыр Эмил Андар деген жакында эмне кылды? Эгер зарылчылык боло турган болсо, мамлекеттен алган ушундай кредиттерди ала турган болсо, зарылчылык үчүн уруксат беребиз деди. Сиз Эмилдин фатвасын кармайсыз дагы эмне кыласыз? Зарылчылык үчүн ошол нерсени алса болот дейт, бирок акыры жакшы эмес. Ошон үчүн мамлекет ошону Аллах насип этип ошол ислам терезелерине кайта турган болсо, мусулмандарга да адал, анан мамлекетке да пайдасы болот эле, эч ким алдабайт эле. Чындап мамлекет ошол аз камсыз болгондорго же болбосо мамлекет бир жакты өнүктүрүп, баткенди өнүктүрүүсүнө чоң салым кошкон болот эле иншалла. Ассаламу алейкум. Биржада онлайн валюта менен акча тапса болобу, акцияларды алып сатып дейт. Бул ошол жанагы криптовалюта, же дагы эмнелер бар ошонун шериктери? Биткоин, ушул маселелер. Бул боюнча мурда да жооп бергенбиз. Эми бул кандай соода? Биржада карап турат дагы, качан биткоиндер арзандаганда, криптовалюта арзандаганда сатып алып коет. Анан бираз биржада кымбаттаганда кайра сатып, анан ошондон акча табат.
Bunu sifrovой акча деп коет. Сифрланган акча. Бул келечекте акча болуп дүйнө таанышы мүмкүн. Келечекте мен ойлоп атам, мына кагаз акчалар жок болот. Кийин барып адамдар ошол цифра менен карт менен азыр колго башталып турат, көрдүңөрбү? Колуңузга неме кылып коет экен, барып колуң менен төлөп кете бересиз. Цифра доллар жок буякта. Сом жок. Карттарыңызда цифра эле болот. Канча десе паланча миң акчам бар дейсиз, колуңузга кармай албайсыз. Карттан карт коетет, ошондой бир мезгилге келет Аллах алам. Бирок азыркы мезгилде ошо биткоин, криптовалюталар ошо цифровой акчанын эртерээк бизге келген жолу. Эмне себептен азыркы мезгилдеги Ханафи алымдар жана башка алымдар криптовалюта менен жана биткоин менен иштеген дурус эмес деп фатва берип атышат. Себеби азыр бүтүн дүйнө криптовалютаны жана биткоинди акча деп тааный элек, бүтүндөй алым. Кээ бир мамлекеттерде акча деп табылган, кээ бир мамлекеттерде акча деп табыла элек. Качан доллардай, евродой бүтүн дүйнө таанып, кайсыл жерге барсаң ошо менен бир нерсе сатып алуу, алмаштыруу мүмкүн болуп калганда, мүмкүн ошол менен иштөө дурус деп айтабыз. Азыр ошого эмне бир аз сактанып, адамдар акчасын бөөдө алданып калбасын деп биз эмне кылып атабыз? Ошондон тыйып атабыз. Алымдар ошентип фатва берип атат. Себеби кандай? Биткоин деген бир компания бар, бир биржа бар, ошол жерден сатып аласыз. Сатып аласыз, машалла, цифра менен миллионер болосуз. Сиз акча саласыз, ал сизге цифра берет. Сиз акча саласыз, цифра берет. Анан цифраңыз эч жерде өтпөйт ал цифра. Анан бир мезгил келет, сиз доллар баягы 1 миллион болгондо монетаңыз. Тиги компания өзүнүн ишин жаап туруп, биз иштебей калдык, биз банкрот болдук, мындай нерсе жок десе, жок, акчаң жок. Эч кимден, эч жерден талап кыла албайсың. Ал эми банкка акчаң доллар боло турган болсо, банкка койсоң, анда банкка өндүрүп аласың койгон акчаңды. Жана цифра ал акча болуп дүйнө эч ким тааныбай аткандыктан, жана биржа өзүнүн ишин же болбосо компания өзүнүн ишин жаап салса, болду сен акчаңды доллар менен салып цифра ала бергенсиң да. Анан ошо менен күйүп калуу коркунучу бар болгондуктан азыркы мезгилде эмне деп атабыз? Ушундан абайлап турууга чакырып жатабыз. Акчасын алданып калбасын. Бир мезгил келип, ушулардын баардыгы акча эсептелип калгандан кийин мүмкүн анда скупкадай азыркы мезгилдеги валютчиктер барбы, ошондой болуп калат. Акчаны сатып аласың дагы, кийин кайра сатасың. Доллар сатып алып кымбат сатып атпайбы? Ошондой болуп калуу мүмкүнчүлүгү бар, бирок азыркы мезгилде биз ошон дурус эмес деп айтабыз. Ушул менен алек болуп, паланча миң деген долларларын жоготкон адамдар бар. Азыркы мезгилде.